Салам алейкум, урматтуу ата-энелер. Бүгүн Дастаркон четиндеги университет деген китеп боюнча Гапар Мадаминов агайыбыздын кийинки кезектеги сабагын баштайбыз. 7-сухбат билим тарбия баалуулугу. Биринчи, билим тарбиянын турмуштагы зарылдыгы пайдасы. Экинчи, билим тарбия алуунун жана пайдалануунун жолдору. АМди пайдалануу дейт. Булар тууралуу кыскача токтолобуз. Түшкө чейинки өмүрүң болсо, кечке чейинки билим жий дейт. Билимдин жыпар менен мааниси окшош, экөөнү өзгөлөрдөн катып болбос. Билимдүүгө окуу кийим аш болот, билимсиздер ушак менен дос болот деп Жусуп баласагын айткан. Ошондо байкасаңар, көбүнчө адамдар чогуу эле ушак сүйлөй беришет го. Ошондо көрдүңөрбү? Билимдүүгө окуу кийим аш болот, билимсиздер ушак менен дос болот дейт. Ошондо билимсиздер чогулуп алып эле ушак сүйлөй берет экен да. Дасторкон четиндеги баарлашууда макал лакаптарды, учкул сөздөрдү, макал лакаптарды балдар менен биргеликте маанисин чечмелөө. Демек, ушул маанилерин чечмелеп, эли чөнөр кенчи, туулган жердин топурак алтын деген макалды балам кандай түшүнөсүң деген суроолорду беребиз. Анан чечмелейт, чечмелегенден кийин өзүбүз чечмелеп беребиз. Алардын зээндери курч болот. Бир жолу айтып койсоңор эле мээсине жаздырып алат буларчы. Анан турмушта колдоно берет. Билим баалуулугу бул өнөргө, максатка жетүүгө, Кудайды, ата-энени, элди ыраазы кылууга эң туура жол экендигин балдарга айтып түшүндүрүү. Билим алууга кызыктыруу дейт кийинки. Билимдин булагы мектеп, китеп экендигин түшүндүрүү менен бирге билимге болгон ызат урматтын үлгүсүн ата-эне өзү көрсөткөнү жакшы болот. Билимдин баалуулугу жалаң гана билим алуу менен эле эмес, башкалардан өзгөчөлөнүп жакшы жыргап жашоо, бакытка жетүү эле эмес, билим алуу сооптук иш экенин, улуу түбөлүктүү иш экенин, Кудайга жага турган иш экендигин айтып түшүндүрүүбүз керек. Тарбиянын баалуулугу билимден кем эмес, мүмкүн билимден да артык экендигин Дастаркон четинде айтуу зарыл. Бул жерде тарбия баалуулугу жөнүндө айтылып атат мына. Эми муну кантип айтабыз тарбия баалуулугун? Ал тууралуу ушул Гапар агайыбыздын Ата-энелер сиздер үчүн деген китебинин 104 бетинде жайгашкан таблица менен сиздерди кыскача тааныштырайын. 104 бетинде мына ушундай таблица бар. Тарбия дейт. Тарбияны бузуучу, адаштыруучу таасир жол дейт. Тарбия баалуулугу ушул нерсени биз айтып көрсөтүп үйрөтүшүбүз керек балдарга. Мына эмнелер тарбияны бузат экен? Талим тарбияны баалабастык дейт. Наадан түркөйлүк. Ушул наадан түркөйлүк жөнүндө кыскача токтоло кетсем, түркөй деген бул ким? Наадан деген бул ким десе, адам билбейт дейт. Анан билбегенин билбейт дейт да. Ошол адам өзү бир нерсени билбегенин билбей турган болсо, ошол адам наадан түркөй дейт да. Ушу тууралуу кичине ой жүгүртүп көрүңүздөр, билбегенин билбеген адам. Бул өтө коркунучтуу да. Себеби бир нерсени билбегениңди сен билип калсаң, аны үйрөнгөнгө аракет кыласың да. Оңой акча, байлыкка азгырылуу, ата-эне, устат, мугалимди укпоо, мына буза турган факторлор. Ичкилик, кумарга алдануу, азгырылуу, терс сапаттуу адамдар таасири, достор, кандай достор менен дос болот, ошолордуга көңүл бурушубуз керек да биз балдарыбызды. Мисалы, мектепке барып сабагына катыша турган болсок, ушул нерселерди да үйрөнүп алса болот. Досторун көрөсүңөр. Андан сырткары, мугалим дагы балаңыз сизден катып жүргөн сырларын да айтат да, мына ошондо ушул жерден бузуучу факторлор барбы жокпу көрөсүңөр. Үгүт, насаатка, тарбияга маскаралап мамиле кылуу. Мындайларда билебиз, жакшы сөз айтып атсаң, жалжактап отургандагы балдар болот го, мына ушул тарбияны бузуучу фактор. Интернеттин терс таасирине берилүү. Бул тууралуу көп сөз деле айтыштын кереги жок, билип атабыз. Телефон кандай таасир берип атканын,
Adabi kitep окубоо, тарбиялануу жөндөмү, хавастын жоктугу, байлыкка эсирүү, ыймандуулуктан алыс сөздү баалабоо. Ушул нерселер эмнеге алып келет дейт, мына себеп натыйжасын көрсөк болот. Адамгерчиликтен алыстоого алып келет. Кадыр бар, абийир жок, рухий ыймандык жардылык оор абалда жашоого мына алып келет деп атат. Эми карайлы. Тарбия бул эмне дейт? Адамгерчилик, тарбиялуу адам, адамгерчилик, ыймандуу, адилеттүү, март, берешен, мээрим, мекенчил, элдик, билимдүү, өнөрлүү, эр жүрөк, эмгекчил, кичипейил, бир сырдуу, көп кырдуу, чынчыл. Бул ар бирөөнү бир күнү бирден тема кылып балдарыбызга өтүп берсек болот. Жомокторду айтып берип, жети ата бабаларыбыздын окуяларын айтып берип, мына адамгерчилик, ыймандуулук, адилеттүүлүк, мараш берешен ушуларга мисал келтирип айтсак жакшы болот. Анан тарбиянын таасири менен эмне өнүгөт экен? Адам, адамзат, коом, мамлекет, эл, улут, аймак, шаар, айыл, үй бүлө мына ушунун бардыгы тарбиянын таасири менен өнүгөт дейт. Коопсуз, туруктуу, ыймандуу өнүгүүсү үчүн дейт ошо адамзаттыкына эле. Эми таасири жеке адамга, инсанга кулк мүнөз, пейилине, туура өсүүсүнө, кадыр баркына, абийирине, ыйманына, бакытына, бактылуу болуу же бактылуу кылуу, имидж, авторитетине, кызмат өсүүсү, билим, өнөр алуусу, белгилүү атак даңкы, бай, бардар, зарыкпай жашоосу, келечеги дейт. Бул нерселерге эмне аркылуу жетет экенбиз? Китеп, телерадио, интернет, гезит, музей, саякат, табигат, коомдук пикир аркылуу жетет экенбиз. Жетүү жолдору үй бүлө, коллектив, ата-эне, бакча, мектеп, коомчулук, устат, мугалим, аксакал, жамаат, көптү көргөн адам, теңтуш дос, мечит, молдо өзүн өзү тарбиялоо дейт. Ушул жолдор аркылуу жетсе болот экен. Андан кийин ушул мына биз айтып кеткен адамдын тарбиялуулуктарынын элементтерине жете алат экенбиз. Мына ушу тарбия баалуулугу. Муну аябай көп изилдеш керек. Ар бир элементин балдарыбызга үйрөтүшүбүз керек. Эң негизгиси балдарга үйрөтүп атып, буларды биз өзүбүз үйрөнүп алабыз да. Эгерде чындыкты моюнга ала турган болсок, могу жерде жазылган сөздөрдүн көбүн билбешибиз мүмкүн. Так, андан кийин Дасторкон четиндеги университет бул өзү дагы чоң тарбия булагы болуп эсептелет дейт. Көрдүңөрбү? Кечинде отуруп алып, сабак өтүш. Дасторкон четинде. Тарбияны ата-энеден, мугалимден, тарбиячыдан, табигаттан, турмуштан алууга үйрөтүү. Ошол эле убакытта эң чоң маселе бул өзүн өзү тарбиялоо керек экендигин айтуу. Айтып жүрүшүбүз керек да, айта берсек, анан бир күнү түшүнүп калат бала өзү. Өзүн өзү тарбиялоо, асыл инсандык сапат китебин карап окуп чыгуунуда балдарга сунуштоо. Капыр агайдын ушундай китеби бар, жакшы, ошону да сиздерди окуп чыгышыңарга сунуштайм. Билим тарбиялоонун жолдору сабак, ирим, кошумча сабактар, консультация, факультативдер, семинар, лекцияларга катышуу, телевизор, интернет жана башка билим алууда туура пайдалануу, ошондой эле билерман, акылман адамдар менен баарлашуу, китеп окуу булардын бардыгы билим алууда ишенимдүү жолдор экенин балдарга айтып түшүндүрүү зарыл. Кылым жашасаң кылым оку дегендей, билим алуу бул мектеп, университет менен эле чектелбестен, өмүр бою билим тарбия алуунун зарылдыгын дасторкон четинде айтуу. Айыл, район, шаардагы мамлекетибиздеги тарбиялуу адамдарды мисал келтирүү. Мисалы Жумабеков, Ахунбаев, Кадырбеков, Шаматов жана башка элге өз өмүрүн арнап, кызмат кылган инсандарды мисал келтирүү менен балдарды патриоттуулукка, эмгекке тарбиялоо. Айыл шаардагы белгилүү адамдарды айтып, илим билимге кызыктыруу. Ошо тааныган адамдарды айтсаңар, илимдүү билимдүү көп жолу айтып жүрсөк, ушундай бол деп алар менен тааныштырып, сүйлөштүрүп кое турган болсок, балдар кызыгып калат. Силерден эң жакшы билим тарбия алууңар биздин бактылуу каарылыгыбыз болот. Силерден алып келген ар бир бештеген бааңар, ар бир жакшы пейилиңер тарбияңардын өзгөрүп өсүүсү бизди ыраазы кылат. Ошон үчүн өмүр бою
жүзгө келгенче билим тарбия алууга чаңкоо менен жашагыла балдарым деп Таскы-Торкон четиндеги университетте баарлашуу балдарга эң жакшы таасирин берет. Ошол эле учурда билимди тарбияны өз алдынча алууга үйрөтүү, билимди өз алдынча алууга акыл эмгегинин маданияты китебинин пайдасы жана артыкчылыгы жөнүндө түшүндүрүү. Айемди колго алып, ошол китепке кызыгуусун ойготуу. Бул жөнүндө мисалы, силерге мисал кылып келтирип кетейин. Айем десе акыл эмгегинин маданияты кандай? Ошол китепте кантип билим алыш керек тууралуу айтылган. Биз бул жерден биринчи беттеринде, алгачкы бетинде предметти үйрөнүү, бир суроого, бир маселеге жооп табуу үчүн аны 37 жактан караганды үйрөтө турган Ажипок деген таблица бар. Ажипок деген адам, жаратылыш, предмет, проблема, окуя, кубулуш деп чечмеленет. Мисал үчүн тарбия дегенди ала турган болсок, аты эмне? Аты тарбия. Затычы? Заты деген ушул адамгерчилик, берешендик, бул деп келип чыгышы. Качан келип чыккан, эмнеден келип чыккан, түзүлүшү кандай, структурасы, белгиси, касиети, мазмуну, мүнөзү, байланышы, келип чыгыш абалы, максаты, багыты, пайдасы, зыяны, өңүтүүсү деп оң терс жагы, салыштырмалуулугу, окшоштугу, күчтүү алсыз жактары деп мына 37 жактан каратып үйрөтө турган болсок, балдарыбыз суроо бергенди үйрөнөт. Ошол эле мына могу китеп деп көрсөтсөк, китепти дагы ушул Ажипокко салсак, балдарыбызга үйрөтсөк, ошондо логикасы ачылат, ой жүгүртүүсү ачылат да баланыкы, 37 жактан суроо берүү. А эң негизгиси, өзүңөр да муну ар бирөөнү ойлонуп атып, анан балдарыңарга жакшы үйрөтүүгө мүмкүнчүлүк болот. Айемди колго алып, ошол китепке кызыгуусун ойготуу, өз алдынча билим алууда, өзүн өзү тарбиялоодо айемдин өтө чоң мааниси бар экендигин түшүндүрүү деп жазылган китепте. Мен силерге азыр таблица менен көрсөтүп бердим. Эми жакшы кулк мүнөз мусулманды күндүзү орозо кармап, түнү намаз окуган адамдын даражасына жеткирет деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан экен. Ошол сөз бул жерде жазылып турат. Зээниң төшөп насаатымды алып кал, билимсиздин кайда болсо жолу тар деп ой гүлдөрүндө жазылган экен.